Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы маданий турмуштагы жаңылыктар. Сабактын планы: жазуу маданиятынын өнүгүшү, алгачкы тарыхчылар жана агартуучулар, билим берүү, саламаттыкты сактоо, Кыргызстанда илимий жактан изилдөөнүн башталышы. Жазуу маданиятынын өнүгүшү. 18-кылымда кыргыздар араб тамгасындагы чагатай жазуусун пайдаланган. Молдонияз Эрназар уулу кыргыз тилинде эң алгач ыр жазган акын. Анын санатырлары 7 китепчеден турат. 4 белгисиз, калган 3 Илимдер академиясынын колжазмалар фондунда сакталып турат. Молдо Кылыч Шамыркан уулу. Молдо Кылыч кыргыздын жазгыч акындарынын бири. 1911-жылы Казанда анын Зилзала аттуу казалдар жыйнагы жарыкка чыккан. Алгачкы агартуучулар жана тарыхчылар. Кыргыздын туңгуч жазгыч тарыхчысы Осмоналы Сыдык уулу болгон. 1913-жылы Уфада кыскача Кыргыз тарыхы, 1915-жылы Шабданга багышталган Кыргыз тарыхы китептеринин араб арабинде кыргызча чыгарган. Белек Солтонкелди уулу Солтоноев кыргыздардын ири тарыхчысы болгон. Анын колжазма түрүндө сакталган Кыргыз казак тарыхы, Кызыл кыргыз тарыхы эмгеги кыргыздардын тарыхын изилдөөдө баалуу булак болуп эсептелинет. Билим берүү, саламаттыкты сактоо. 1886-жылы орус түзем мектептери ачыла баштаган. 1914-жылы Кыргызстанда 229 мектеп болгон. Аларда 3,2 миң окуучу окуган, алардын арасында 33 гана кыз окуучу болгон. 1917-жылы Европа тиминде 107 мектеп болсо, аларда 216 мугалим эмгектенген, 7 миң окуучу окуган. Мусулмандык жогорку окуу жайы, медреселер көбөйгөн. 1892-жылы Түштүк Кыргызстанда 7 медресе болсо, 1914-жылы Ош уездинде эле 88 медресе иштеген. Жети өгүздө Колонтайдын, кеминде Шабдандын, Нарында Касымалдын медреселери ачылган. Кочкордо Канатты медресеси иштеген. 1870-жылы келген орустардын балдары үчүн чиркөөлүк мектептер ачыла баштаган. Маданий агартуу жаатында. Колониялык мезгилде маданий агартуу маселелери китепканалар, гезиттер уюштурулуп, орусча, татарча, казакча, өзбекче чыккан гезит журналдар келген. 1911-жылы Молдо Кылыч, Ишеналы Арабаев, Осмоналы Сыдык уулунун китептери жарык көргөн. Кыргызстанда 1914-жылы эң алгачкы Эдисон кинотеатры ишке киргизилген. Саламаттыкты сактоо жаатында. 1900-жылы Ошто биринчи оорукана иштей баштаган. 1913-жылы Кыргызстанда 4 шаардык, 2 айылдык ооруканалар иштей баштаган. Кыргызстанды илимий жактан изилдөө. 19-кылымдын экинчи жарымы, 20-кылымдын башы Кыргызстан үчүн илимий ачылыштардын доору болгон. Россия империясы менен Улуу Британиянын Кыргызстан үчүн атаандашуусунун натыйжасында орус өкмөтү бул аймакты изилдөө үчүн каражатты көбүрөөк бөлгөн. Натыйжада бир катар илимий изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Чокон Валиханов 1856-жылы Көкөтөйдүн ашын жазып алып, 1901-жылы Джунгария очерктери деген эмгегинде биринчи жолу орус тилинде басып чыккан. Николай Михайлович Пржевальский Борбордук Азияны 1870-1888 жылдары комплекстүү изилдеп 5 жолу сапарга келген. Келте оорусунан каза болуп, сөөгү Ысык көлүнүн жээгине коюлган. Каракол шаары 1889-1920 жылдары, 1939-91 жылдары анын ысымын алып жүргөн. Белгилүү орус окумуштуусу Радлов Манастын эпизодун 1862-жылы Бугу уурусунан чыккан манасчыдан, андан кийин 1864-69 жылдары
Сарбагыш уурусундагы манасчыдан Манастын 3 бөлүмүн тең жазып алган. Алардын баары 14 000 саптан турган үзүндүлөрү орус транскрипциясы менен кыргыз тилинде Санкт-Петербургда, немец тилинде 1885-жылы Лейпцигде чыккан. 1903-жылы кыргыз жергесине сүрөтчү Смирнов келип, чүйдөгү кыякчы жана жомокчу Кенжекарага жолугуп, андан Семетейден үзүндү жазып алган. Аны 1914-жылы кара сөз түрүндө орусчага которуп, Түркстандын талааларында аттуу китебине чыгарган. Смирнов Кенжекаранын үнүн фонограммага дагы жаздырып алган. 1871-жылы Түркстан ведомстволору деген гезиттин 2 бети араб графикасы менен кыргыз тилинде чыга баштаган. Россиялык илимий мекемелердин экспедицияларынын натыйжасында көптөгөн орус окумуштуулары Кыргызстандын географиясын, тарыхын, фольклорун, этнографиясын изилдөөдө чоң салым кошкон. Бул Кыргызстандын Россияга каратылышынын прогрессивдүү жагы болгон. Тема боюнча суроолор. Улуттук жазуу маданиятын кимдер өркүндөткөн? Кыргыздын алгачкы тарыхчылары жана агартуучулары жөнүндө эмне билесиңер? Билим берүү жана саламаттыкты сактоо багытындагы жаңылыктар кайсылар? Кыргызстанды изилдеген окумуштуулар жөнүндө айтып бергиле.